Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен ачык сабакта көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Алгач сабак баштаардан мурун бири-бирибизге жагымдуу маанай каалап алабыз. Ушул быйтыкчанын жылмаюусундай жылмаюу каалайм. Алтын эрежебизди кабыл алып алалы. Бетти колду дайыма самындап жууганга аракет кылабыз. Эшикке чыкканда сөзсүз маска тагынып үйдө отурабыз. Балдар, өтүлгөн теманы бир аз кайталап алалы. Өткөн темабызда канаттуулар жөнүндө өткөнбүз. Канаттуулардан биз жумуртканы алат экенбиз. Жумуртка бизге витамин болот экен. Жумуртканы бирок биз аз өлчөмдө жешибиз керек экен. Бир жумада 2 жолу гана жесек болот. Анткени себеби өз өлчөмүнөн көп колдонулган нерселерден зыян тартып калышыбыз мүмкүн. Балдар, азыр биз эс алуу минутасын жасап алабыз. Азаматсыңар балдар, эми сабакка көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, сүрөттөргө көңүлүбүздү бурабыз. Сүт, Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. сыр, Учат в школе, учат в школе, учат в школе. эт, Вычитать и умножать, малышей не жүн. обижать. Кана балдар, айткылачы, булар эмнеден алынат деп ойлойсуңар? Баарыбыз тең ойлонуп жооп табабыз. Азаматсыңар балдар. Демек биз буларды үй жаныбарларынан алат экенбиз. Адамдарга үй жаныбарлары көптөгөн нерселерди берет экен. Демек биздин бүгүнкү темабыз үй жаныбарлары деп аталат. Бүгүнкү сабагыбызда үй жаныбарлары жөнүндө билесиңер. Үй жаныбарлардын пайдалуу жагы менен таанышасыңар. Жан жаныбарларга аяр мамиле жасоого тарбия аласыңар. Экрандагы сүрөткө көңүлүбүздү бурабыз. Уйдун сүтүнөн көптөгөн азыктарды алабыз. Айран болот экен, каймак болот экен, каймактан сары май жасайт экенбиз. Андан сырткары дагы этин жейт экенбиз. Эти көптөгөн витаминдерге бай экен. Андан сырткары сыр жасалат экен. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Койдун эти дагы жейт экенбиз. Андан сырткары жүнүнөн жылуу кийимдерди кийет экенбиз. Апаларыбыз бизге жүндөн байпак, мейли токуп берет экен. Ошону менен катар эчкиден дагы ушундай буюмдарды алсак болот экен. Андан кийин биз жакшы көргөн жылкы. Жылкынын сүтүн биз кымызын ичет экенбиз. Кымызы дарылыкка бай экен. Андан сырткары этин да жесек болот экен. Аны менен катар дөдөн дагы ушундай дөөнүн сүтүнөн кымыз алсак болот экен. Дөөнүн эти да желет экен. Ал эми бул болсо биз жакшы көргөн күчүк. Мышык. Булар адамдардын тегерегинде жашап, бизге пайда алып келет экен. Ит болсо короозду кайтарат экен, мал кайтарат экен, мышык чычкан жейт экен. Демек, балдар, бул үй жаныбарлары адамдар менен илгертеден эле чогуу жашап келишет. Адамдарга көптөгөн пайда алып келишет экен. Ошондуктан адамдар аларды көбөйтүп, өздөрүнө жакын багып калышыптыр. Үйгө тапшырма балдар, сүйүктүү жаныбарыбыздын сүрөтүн тартабыз.
Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыз.